Конституциялык мыйзамдын долбоору экинчи окууга киргизилет. Комитет экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алууну сунуштайт. Демилгечилер 6-чы чакырылыштын депутаттары жана 7-чи чакырылыштын депутаттары Мажитова, Маматалиев, Сыдыков, Төлөбаев, Лурова, Исатбек кызы Аида, Сыдыгалиев, Ормонов, Ашимова, Сулайманов, Шакиев, Сулайманов, Исраилов, Коргонбай уулу Жусбек, Абиров, Ханжеза, Атажанов, Ражабалиев, Осмонов, Исмаилов, Сыдыков. Конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Сөз баяндамачы Марлен Абдрахмановичке берилет. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Сиздерге маалым болгондой, ушу Жогорку Кеңештин депутаттары өзгөчө ушу регламент менен андан сырткары ошол Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин статусу жөнүндө дагы бул мыйзам менен иш алып барат. Өзгөчө ушул бүгүнкү сиздерге сунуш кылып аткан мыйзамга көңүл буруш керек, анткени бул конституциялык закон, конституциялык мыйзам. Бул жерде регламентте көрсөтүлбөгөн бир топ көп нерселер ушул жерде көрсөтүлөт жана ушул конституциядан түздөн түз биздин ыйгарым укуктарыбыз дагы ушул жерде чагылдырат. Эми сиздердин көңүлүңүздөрдү ушул биринчи беренеден баштасам, бул Жогорку Кеңештин депутаты деген ким деген суроого биз ошол Жогорку Кеңештин депутаты мыйзам чыгаруу жана өкүлчүлүк ыйгарым укуктарын ошондой эле конституцияда, ушул конституциялык мыйзамда жана башка ченемдик актыларды белгиленген мыйзамдардын аткарылышын контролдоо боюнча ыйгарым укуктары жүзүү ашыруучу элдин өкүлү болуп саналат деп айтып атабыз. Буга чейин кыргыз жараны деп эле аталган, биз баса белгилеп эл өкүлү деп айтып атабыз. Экинчиси, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү боюнча, ал боюнча кайсыл учурда толугу менен ишке киришет, билесиздер, ошол Борбор шайлоо комитет БШКнын келип бизге значок бергенден кийин, биз ант бергенден кийин, анттан кийин башталат деп баса белгилеп, буну дагы киргизип атабыз. Үчүнчүсү, Жогорку Кеңештин күбөлүгү боюнча, депутаттын күбөлүгү жана төш белгиси боюнча. Биз бул күбөлүк менен кайсыл бир мамлекеттик орган болбосун, керек болсо госкомпаниянын кичине эле мамлекеттин үлүшү боло турган болсо, бардык жерге киргенге укуктуубуз. Биз буну дагы баса белгилеп айтып келатабыз. Кийинкиси, Жогорку Кеңештин депутатынын ишин башка милдеттерди аткаруу менен айкалыштыруу. Буга чейин билесиздер, конституцияда туура белгиленген. Биз ошол жакта кандай жазылсак, ошону кошуп коетабыз. Болгону илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык иш жүргүзүүгө укуктуу деп. Анан Бекешев депутат илимийдин ичине эксперттик деп кошуп берип атат. Буга биз каршылыгыбыз жок. Бул дагы туура деп белгилеп кетип атабыз. Кийинкиси, 7-чи берене, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын жүзүгө ашыруу менен айкалышкан иш деп, ал жерге дагы биздин өзүбүздүн функцияларды белгилеп кетип атабыз. Андан кийинкиси, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнүн мурда токтолушу. Буну таптаана конституцияда кандай жазылса, биз ошону бардыгын ушул жерге көчүрмөлөп жазып койдук. Болгону буга чейинкиден айырмасы эки нерсе кошулган. Биринчиси, депутаттык ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө, жазуу жөнүндө өзүнүн арызын бергенде, жана ошондой эле буга чейин бир сессиянын ичинде 30 жумушчу күндө жок болгондо болсо, азыр ал конституция боюнча 10 жумушчу күнгө түшкөн. Ал жүйөлүү, себепсиз деп аталып атат. Эгерде себептери болсо, маселе каралбайт. Дагы бир берене, бул депутаттык мандатты кайра чакыртып алуу. Бул жаңы берене, урматтуу коллегалар. Ушул жерде конституцияда белгилеп келгендей, билесиздер, кайсыл учурларда чакыртып алат экенин айтылганын биз конституциялык мыйзамга мындай подробно жазып кеттик. Ал кайсы учурлар? Эгерде одномандатный боло турган болсо, өзүнүн округунан 50% ошол жакта шайлоочулардын санынан кем эмес. Мындайча айтканда 50+1 голос менен алыш керек. Кол топтош керек дегеним. Мындайча айтканда, биринчи инициативный группа, эгер кандайдыр бир топ калуучу болсо, ал минуска барат, регистрация өткөзөт. Биз ушундай топ, ушундай депутаттын мандатын чакыртып алууга багытталган жумушубузду баштадык деп катталат. Андан сырткары, ошол ЦИКтеги списокко бир жыл мурун болгон списоктун гана алкагында кол топтойт. Мындайча айтканда,
бүгүн бирөөнүн мандатын алам десе, бир айдын ичинде ошол жака кишилерди ташып, регистрация кылып, же болбосо ошолордун колун топтоо эмес, 1 жыл мурун ошол жакта мурдатан бери шайлоочу катары жүргөн депутаттардын, шайлоочулардын списогун колун топтош керек. Андан кийин аны эгерде адам ататын болсо, жогорку кеңешке алып келет. Жогорку кеңеш бул жерде атайын комиссия түзөт. Ал комиссия карап чыгып, андан кийин гана эгерде комиссиянын макулдугу болсо гана аны кайра ЦИКке барат. Ал эми партия менен келгендики бир аз башкачараак, анткени ал партия менен келген. Так ушундай эле инициативный группа түзүлөт, Минюска регистрация болот, БШКдан жана списоктун баардыгы, кол топтоолордун баары текшерилет. Бирок ортодо партия бар, ал еще партияга барат, партияга ошол топтолгон нерселерин алып барып берет, андан кийин гана партия жогорку кеңешке берет. Эгерде ошол жерде жогорку кеңеште кайра эле баягындай комиссия түзүлөт, комиссия карап чыгып, эгер туура көрсө гана андан кийин БШКга чечим кетет. Бирок партиянын дагы бир нерсеси, эми ал Кыргызстан боюнча тандалып алгандан кийин, Кыргызстан боюнча добуш бергенге байланыштуу өзүнүн алган добуштардын округунан эске алынсын деп койдук да. Мындайча айтканда, эгерде көбүрөөк Нарындан алса, Көлдөн анан эл топтоп аны кетире албайт да. Демек, Нарындан алды, Нарындан дагы алыш керек, плюс дагы башка региондон кол топтогонго укугу бар деп айтып атабыз. Ушул нерсени биз өзгөчө бир берене кылып киргизип атабыз. Андан сырткары 10-чу берене жогорку кеңештин депутаттын негизги укуктары жана милдеттери деп бул жерде бир мандаттуу келген депутаттар фракцияга кирүү чыгуу маселеси туулбайт. Кире берет, чыга берет, адан эч кандай маселе болбойт. Андан сырткары биз бул жерге бир нерсени кошуп кеттик, жана лидер фракциялар боюнча дагы алар эл аралык башка мамлекеттерге барганда ошол жакта алардын статусу вице спикерге тең келсин деп атабыз. Анткени биз барганда башка мамлекеттерде бардык жерде ошондой экен, ошондо туура болот деп чечтик. 12-чи берене жогорку кеңештин жыйналышына депутаттардын сунуштарын жана сын пикирлерин кароо. Буга чейин 30 күн болчу, биз аны 14 күнгө кыскартып атабыз. Заманбап технология, азыр бардыгы бат өздөштүрүлөт, ошондуктан 30 күн эмес 14 күнгө деп депутат Чобековдун сунушун кабыл алып атабыз. Кийинкиси жогорку кеңештин депутатынын министрлер кабинетинин мүчөсүнүн суроолору менен кайрылуу. Эгерде кандайдыр бир жыйындарда биз депутат бул жерде отурган министрлерге суроо менен кайрылсак, алар эгерде өздөрү жок болсо, бизге сөзсүз түрдө жазуу түрүндө жооп бергенге милдеттүү. Мындайча айтканда, жөн эле сөз бойдон калып кала бербесин. Биз айттыкпы, аны бизге кайра жообун сөз түрдө жеткизип койсун деп айтып атабыз. Андан сырткары жогорку кеңештин депутатын парламенттик фракцияга, депутаттык топко мүчөлүгү боюнча жана белгилеп кеткендей одномандатныйлар кирип чыга берет, ал жерде маселе жок, фракцияга кирет, кайра чыга берет, топторго кирет, кайра чыга берет. Ал эми бирок партия менен келгендер, алар ошол фракцияда болуу бул милдеттүү. 16-чы берене депутаттык суроо талап. Бул боюнча дагы суроо талаптары боюнча тастыктоо иретинде толугу менен өз убагында бардык органдар өз тартибинде аткарсын жана берсин деп белгилеп жатабыз. Эми ошондой эле жогорку кеңештин депутаттын шайлоочулар менен иш жүргүзүүдөгү ыйгарым укуктары. Эгерде кандайдыр бир депутат барып региондорго эл менен жолугуу өткөзсө, ага сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө жергиликтүү бийлик көмөк көрсөтүш керек деп атабыз. Жана эгер кандайдыр бир депутат коомдук кабылдамасын ачам десе, ага дагы сөз түрдө көмөк көрсөтсүн деп муну да киргизип коетабыз. Анткени ал эл менен иштеш керек, ошол жерде жумушун алып барыш керек. Жогорку кеңештин депутатын ишинин кепиликтери. Мындайча айтканда, жогорку кеңештин депутатын кол тийбестиги боюнча өзүнчө бир чоң статья. Буну Гүл Ахматкулова менен чогуу карап чыктык. Жогорку кеңештин депутаты кол тийбестик укугуна ээ. Эч бир адам, эч кандай мамлекеттик орган жогорку кеңештин депутатын кол тийбестигине кол салуу чараларды көрүүгө же аракеттерди жасоого укуксуз. Жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарган мезгилин жасаган аракеттери же аракетсиздиги үчүн жазык жоопкерчилигине тартылышы, ошондой эле аны кызматтан четтетүү учурун кошпогондо кармалууга, камакка алынууга, тинтүүгө, суракка алынууга же болбосо жеке текшерүүгө дуушар кылынышы мүмкүн эмес. Жогорку кеңештин депутатынын кол тийбестиги ал ээлеген турак жана кызматтык жайларга, ал пайдаланган транспорт каражаттарына, байланыш каражаттарына, ага таандык болгон архивтерге, башка мүлккө, документтерге
жүктөргө жана анын кат кабарларына жайылтылат деп муну дагы баса белгилеп кетип атабыз. Жана ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты эл шайлаган адам катары элдин жана мамлекеттин коргоосунда турат. Өз мандатынын бүткүл мөөнөтүнүн ичинде Жогорку Кеңештин депутаттын кызматтык милдетин аткарууда болгон деп эсептелет деп муну дагы белгилеп кетип атабыз. 24-берене берене Жогорку Кеңештин депутаттын көз карандысыздыгын кепилдиги Конституцияда жазылгандай, депутаттык кылмыш жоопкерчилигине тартууга ал кылмыш болгон жерден кармалган учурларды кошпогондо, то есть по факту преступление деп коелучу мындай айтканда. Ошондо гана андан сырткары гана Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгү макулдугу менен гана жол берилет. Бул дагы Конституцияда жазылган, биз так дана Конституцияда кандай деп жазылса ошону көчүрүп жазып атабыз. Эми бул жерде урматтуу депутаттар, биз Конституцияга таянып жазып атабыз. Эгерде сөздүн аягын айтайын дедим эле, бул жерде Алмаз Акылжанов жок экен. Бурмалабай, так дана ушул нерсени өткөзүп коюңуздарды суранабыз. Анткени бул Конституцияда баары жазылган. Мүмкүн жазылбаган нерселер деле бардыр. Бирок ошол эле учурда, мындайча айтканда, что не запрещено, ошолордун бардыгын биз жазганга аракет кылдык. Биз толук түрдө мыйзамдан чыккан жокпуз. Эми дагы депутатты жазык жоопкерчилигине тартууга Жогорку Кеңештин макулдугун алуу тартиби немесинде, беренесинде биз Жогорку Кеңештин депутаттын кылмыш жаза жоопкерчилигин тартууга макулдук берүүдөн Жогорку Кеңештин баш тартышы кылмыш жаза иши боюнча өндүрүштү же сот тартибинде салууну жоопкерчилик караган укук бузуу жөнүндө иштер боюнча өндүрүштү жокко чыгаруу жана депутатка карата ушундай иштерди токтотууга алып келүүчү кырдаал болуп саналат деп атабыз дагы. Анан ушул эле жерде депутаттык кол тийбестигине кол салган күнөөлүү адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каралган жоопкерчиликте тартылат деп муну дагы баса белгилеп атабыз. Кийинки берене бул Жогорку Кеңештин депутатынын ишин уюштуруу боюнча, эми бул жерде өзгөчө ушул биздин коллегабыз Дастан Бекешевдин жана дагы бир кошумча жардамчысы боюнча жазып койдук. Эми аны туура көрсөңүздөр, муну калтырып койсок туура эле болот деп чечтик. Жалпысынан, урматтуу коллегалар, калганы жазуу түрүндө турат. Жалпы айтканда биз ушул депутаттардын өзүнүн конституциялык статус боюнча мыйзамы болсун. Өкмөттүн өзүнүн статусу бар, мыйзамы бар, ал да конституциялык мыйзам. Прокуратуранын кайтор бардыңкы бар. Биз эч мыйзамдан сыртка чыккан жокпуз. Биз ушул Конституциянын 110 берене, ошондой эле 76 беренеге бардыгын ылайыкташтырып, ал жерде чөткө жазылып турган Жогорку Кеңештин депутаттык конституциялык мыйзамда каралган тартипте жана учурларда чакыртылышы алынышы мүмкүн деп аталып атат. Жана ошондой эле бизге вето келгенде регламентке, ал жерде дагы баса белгилеп өздөрү ветода айтышкан, силер ушуга окшогон көп нерсеңерди конституциялык мыйзамга киргизгиле, регламентке киргизгениңер болбойт, анткени ал жөнөкөй мыйзам, силер конституциялык мыйзамга киргизсеңер туура болот дегенге байланыштуу бардыгын топтоп алып келип ушул жерге киргизип отурабыз. Урматтуу депутаттар, суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Анан биз атайын ушул эми жаңы жылдын астында 2-3 окууда деп бардык фракциялар, депутаттык топтор өзүнүн корутундусун беришти. Туура көрсөңүздөр, ушул 2-3 окууда кабыл алып койсок, жана ошондой эле өкмөткө кайрылып кетет элек, эч кандай вето койбой, толук колдоп бериңиздер. Оюн кылбай, мындай жакшынан карап бериңиздер. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Аталган конституциялык мыйзам долбооруна суроо сунуштарыңыздар барбы? Кундуз Кошалиевич. Рахмат, Марин Атыш. Өткөндө мен сизге ушул талкууда айттым эле да, жана бир мандаттуулар чогултулганда кол топтоодон кийин анын экспертиза сөзү дайындалсын деп. Бул сизден муну айтып кеткен жоксуз да? Жана топтогон колдордун экспертизасы депчи. Ошону айтпай кеттиңиз. Бул кошулганбы? Жана кол топтогондон кийин аны БШК текшерет. БШК текшерердин астында жана сиз айткан ошол кол чындыкка жатабы же жатпайбы деген эксперттик жүргүзүү боюнча сиз сунушуңузду берген элесиз. Сиз бирок бияктан айтып эле койдуңуз эле да, анан жазуу түрүндө албай калыппыз. Туура көрсөңүздөр, экинчи окуудан кийин добушка коятканда ошол сөздү кошуп кетсек, бул туура сунуш болуп атат. Анан ар ким эле
кол топтоо эле кол топтодук деп айтпаш керек да. Аны биз Туура, мен ошончо деп атпаймын. Өткөндө айттым эле. Сиз анда мен урматтуу төраганын суранам, экинчи окууда кол коюп атканда ошол сунушту эске алуу менен кол коюп берип койсоңуздар. Дагы бир сунуш, жана айтып кеттиңиз. Жана министрликтер эгерде өзүнүн ордунда жок болуп калса, кайра бизге кагаз түрүндө жооп берсин деп айтып калдыңыз. Жөн эле айтылып калбасын депчи. Ошонун срогун коюп койсок. Срогун коюп койсок жакшы болмок да. Себеби дегенде ал айтылып калгандан кийин ал 1 айдан кийин беребиз, 2 айдан кийин беребиз, же жарым жылдан кийин беребиз. Жок, биз 14 күн деп койдук. Бардык мындан ары депутаттык запростордун бардыгына 14 күндө бизге жооп берүүгө абзел. Керек болсо президент биздин конституция боюнча мыйзамдарыбызга 14 күн ичинде кол коюш керек. Анан биз эмне үчүн башкаларга 30 күн же башка күн кылышыбыз керек. 14 күн деп белгилеп атабыз. Ошону белгилеп койсоңуз да. Рахмат чоң. Бар, белгиленген. Рахмат чоң. Мен Марден Абдрахманович, менде сунушта мындайчы. Мен общий эле баары эле айтып коеюн, депутаттар, урматтуу депутаттар, биздин ушул жерге жазып кетирген мыйзамдардын баарына жанагы үйүр отделби кайсы баары тең вето койдуруп кетирип атат да. Ошону өзүңүз контролдоп койсоңуз. Министр президент менен кирип согласовать этип, ушул мыйзамды өткөзөйүн деген күндө дагы ошого вето койдуруп кетирип атат. Мен ошону таң калып атам, ким кылып атат депчи. Же биз жана курултайды өткөзбөй койгон үчүн өчөш ушуну кылдырып атабы дейм да, ошол жердегилерчи. Мен ошону ойлоп атам да, ошондой депчи. Эми ал мыйзамды, мисалы мен бир мыйзам аз мына вето коюп келип калды да. Аны президентке кирип согласовать этип сүйлөшкөнбүз. Ооба болот, өткөргүлө деген. Азыр кайра келип калды. Эми канча мыйзам жаздыңар? Мыйзам өтүп атабы же ошентип эле баарыбызга вето коюп келип атабы? Ошол боюнча дагы көңүл буруп коелу. Эгер болсо, анда биз аны жеңип өтүшүбүз керек. 61 менен бу жерден добуш берип кетиришибиз керек. Эгер антип кайра эле келе турган болсочу, урматтуу депутаттар, ошол жагында карап коюңуздар. Ал бир мыйзамды жазыш үчүн бу жерде 2 ай жүрөт экен бу жердечи, кайра. Жок, эми бир мыйзамды айтып атам да, бир жазыш үчүн мына биринчи, экинчи, үчүнчү окуудан комитеттен өтүш керек, палатадан өтүш керек, анын баары. Көп убакыт кетип атат. 3 ай болуп атат, 4 ай болуп атат чынын сиз айткандай. Анан кайра келип ушундай болуп келип атат да мен. Эми бизге өчөсүн, эми мыйзамга эмнеге өчөшөт андачы? Мыйзамыбызга согласовать этип мындай ошол мен жанагы эмени айтып кетерим да, бул аскер кызматкерлерин предельный возраст боюнча да. Менен мурун ушул жерге өзү келип айтып атат. Бизге керек, ушуну мыйзамды колдоп бергиле. Бизге ушундай 2 жаштан баягы эмелерин званияларын көтөргөнбүз. 2 жылдан. Ошон үчүн Марден Абдрахманович өзүңүз контролдосоңуз ошонучу аягына чейин. Сиз туура белгилеп кеттиңиз, урматтуу депутаттар. Чын-чынына келгенде ошондой фактылар бар. Ошолор регламентти билесиздер, 35 пункт менен бизге замечание бергени менен бирок бардыгын кайра почти бардыгын кабыл алышты. Мындай дегенде мен баягы бир грубый пример менен келтирейин, таарынбасын. Баягы жетекчилердин эме иши көп да, колу ошобойт. Бирок бирөө келет экен да, мынтет экен да. Шеф, все пропало дейт да. Эмне болду десе, не, шеф, все пропало дейт экен да. Эмне болду деп, уже ручканы алып уже колуңга дайра, эмне болду, что пропало? Нет, все пропало дейт. Деп анан кийин баардыгын айтып анан кийин мону кол коюп берсеңиз, кайтырып алсак өлдүк дейт экен да. Ушундай кишилер бар экен тилекке каршы. Эми ошолор кичине ойлонуп койсо жакшы болот эле. Бир жетекчилердин башын айланта бербей, баардыгын туура калыс карап, конституцияда жазылбаса, бирок ошол эле учурда запрет болбосо туура карап кете бергенге негиз бар да. Ушундай жумушту өзү биргеликте алып барсак туура болот эле. Сиз айтканыңыздан толук кошулам. Жок, урматтуу депутаттар, Марден Абдрахманович туурасын айтып атат. Эми азыр добуш берген үстүнөн кайра вето коюлуп келип калса кандай добуш эми? Ошон үчүн мен айтып атам, эгер эметсе, ким ошол ишти алып барып атат, ошол боюнча бир кат жазып президентке жөнөтпөйлү. Может, президент билбейт анычы. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Башка суроо, сунуш жок. Комитеттин корутундусун окуу үчүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, соттук укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы Султанбекова Чолпон Алыйновага сөз берилет. Рахмат. Урматтуу депутаттар, баяндамамды уктуңуздар. Биздин комитеттин корутундусу боюнча ушул бир эле учурда 2 жана 3 окуудан карап бериңиздер сунуштайбыз комитет
колдоп коюңуздар, урматтуу депутаттар. Урматтуу депутаттар, аталган конституциялык мыйзам долбооруну экинчи окуудан карап атабыз. Комитет экинчи жана үчүнчү окуудан кабыл алуу боюнча сунуштамасы бар. Бардык депутаттык Тийиштүү 5 топтордун фракциянын чечими бар. 5 фракциянын чечими бар. Аппарат кошумча каттоону ачыңыздар. Каттоодон 85 депутат өттү, кворум бар. Аталган конституциялык мыйзам долбоорун экинчи окуудан Кундуз Кошалиевичтин сунушуну эске алуу менен добушка коем. Добуш бериңиздер. В смысле эске алуу менен? Макул 64, каршы жок. Баары 64, катталды 85. Аталган конституциялык мыйзам долбоору экинчи окуудан кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, аталган конституциялык мыйзам долбооруну үчүнчү окуудан добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 65, каршы жок. Баары 65, катталды 85. Аталган конституциялык мыйзам долбоору үчүнчү окуудан кабыл алынды.